Негизи сиздерге бир суроо менен баштайын деп атам да. Больнойго 3 күн тамак бербей койсом эмне болот? Өлөт. Ооба. Эми бир окумуштук айтат да. Адамдын башы дагы ушул сыяктуу дейт. Эгерде сен башыңа 3 күн жаңы информация бербесең, сен мээң жаңы нерселерди кабыл албаса, больной өлүп калгандай эле сен мээң дагы башың дагы өлүп калат дейт. Мына ошон үчүн мен көп мындай өкүнөм да биздин элибиздин азыркы абалына. Мындай биз ашка чакырса аябай барабыз да, аштан калбайбыз. Именно мындай билим ала турган жерден, өсө турган жерге келбегенибиз бул биздин келечегибизден кабар берет да. Биз келечекте кандай адам болобуз дейт да. Уктап жаткан эл дейт кул болуп ойгонот. Ушундай да, эге уктап жаткан эл кул болуп ойгонот дейт. Эгерде биз ойгонбосок, анда кул бойдон ойгонушубуз мүмкүн да. Ошон үчүн мындай илимге кызыксак аябай жакшы болмок. Башка видеолордон деле мисалы үчүн мындай цитаталар бар го, жанагындай илимий жааттагы, билим жаатындагы орустар, англичандар, түрктөр аябай көп көрөт да. Именно биздикиде ошондой видеолорду биз көрбөйбүз. Жанагы бирөөнү тамаша, бирөөнү шылдыңдап койгон болсо, ошолорду көрөбүз. Мындай өзүбүзгө пайда бере турган нерселерди көрбөйбүз да. Азыр эми мен сиздерге биринчи эле адамды кантип адамдар менен мамиле кылып өзүнө тартуу сырларын айтып берейин деп атам да. Тартуу сырларын Google'га жазсаңыздар дагы чыгат да. Кто самый влиятельный человек в человечестве десеңиздер, башында пророк ислама деп коюптур да. Андан кийин Исхак Ньютон, андан кийин Иисус Христос депчи. Мына ушул именно биздин пайгамбарыбыз адамдарды кантип өзүнө тартты да. Мисалы үчүн канчалаган эмеден бери, жылдардан бери, кылымдардан бери аны адамдар ээрчип келатат да. Мунун сыры эмнеде? Мына ушунун сыры эмнеде десе, Кудай Таала айтып атат Куранда, мына дейт. Эң وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Биринчиси дейт. Сен биринчиси элди тартканыңдын эмеси жумшак болдуң дейт. Жумшак. Жумшактык. Эгерде сен катуу жүрөк болгонуңда, анда адамдар сендин айланаңдан кетип калмак дейт. Сенин диниңди эч ким кабыл алмак эмес дейт да. Кабыл алмак эмес дейт. Эгерде сен катуу кол болгондо, аларга катуу мамиле кылганыңда, алар сенин айланаңдан кетип калмак. Эми мына жумшак дедик, жумшактык. Жумшактык дедик. Бүгүнкү күндө дипломатияда, светтик билимде дагы мягкая сила деген бар. Мягкая сила. Жумшак күч. Жумшак күч менен бүгүнкү күндө жумшак күч менен адамдарды өзүңө кайтарып алсаң болот да. Жумшак күч деген ушундай, адам сен айткан нерсени сен ага күч колдонбойсуң. Адам ал сен айтканыңды уже аткарып коет да, жумшак эле. Мисалы үчүн сизге келип туруп эметип телефонуңузду берип туруңуз деп катуу айтсам, сиз мага турары жок болчу дейсиз да. Эми айтсам, эжеке кечиресиз, телефонуңузду берип турасызбы, кичпейилдикке десем, жумшак күч. Сиз макул деп бересиз да. Мына ушу жумшак нерсе менен Лао Цзы айтат да, Кытайдын философу. Бул дүйнөдө суудан өткөн назик жана жумшагыраак нерсе жок дейт. Назик жана жумшагыраак нерсе жок. Бирок ал эң катуу нерселерди агызып кетет дейт. Мисалы үчүн, эмнени агызып кетет? Суу, таштарды дагы, катуу эмелерди дагы агызып кетет. Ооба, күчтүү, суу күчтүү. Демек, мындай жазып алсаңыздар да болот да. Жумшактык, айтсаңыздар, мен аркасынан кайталасаңыздар. Жумшактык катуулукка караганда жакшыраак. Ысыктык муздактыкка караганда жакшыраак. Көрдүңүздөр?
ысыктык муздактыкка караганда жакшыраак. Кандай? Мисалы үчүн кышында погода аябай суук болот, туурабы? Суук болгон мезгилде сиз эмне кыласыз? Эшиктериңизди жабасыз, бүт баардыгын жабасыз. Ал эми ысык болгон кезде эме болосуз? Эшиктерди ачасыз. Мына адам жүрөгүнө дагы ушундай дейт да, эгерде ысык болсоң, бирөөдүн жүрөгүнө кире аласың. Эгерде муздак боло турган болсоң, анда бирөө сенин жүрөгүнөн чыгарып жиберет. Демек, жумшак болуш керек. Жумшактык менен дейт, сен эмне кыла аласың дейт, бирөөлөрдүн жүрөгүнө кире аласың. Жумшактык менен. Демек, мамиледе жумшактык менен башка бирөөлөрдү тарта алабыз. Андан кийин экинчиси болсо эми кечирим дейт. Кечир дейт. Аларды кечир деди да. Айланаңдагы адамдарды кечир дейт. Айланаңдагы адамды кечир дейт. Мисалы үчүн Махатма Ганди деле айтат, эгерде ким дейт? Алсыздар өч алат дейт. Күчтүүлөр кечирет. Демек, бирөө эгерде сизге бир ката кылып койгон болсо, сизге бир айып кылып койгон болсо, аны кечирсеңиз, ар дайым кечиримдүү болсоңуз, же болбосо кечирим сурасаңыз сүйлөшкөндө, эмне болот? Жүрөгү мындай жумшарып, сизге тартылат да, кечирим. Андан кийин үчүнчүсү болсо, алар үчүн, айланаңдагылар үчүн жоопкерчилик алуу да. Мисалы үчүн, эгерде сиз үй бүлөдө ата боло турган болсоңуз, же апа боло турган болсоңуз, бул бир жерде шеф боло турган болсоңуз, мисалы үчүн кол астыңызда иштеген адам бир косяк кетирип койгон болсо, бир туура эмес иш кылган болсо, ал үчүн сиз жоопкерчилик алсаңыз, мисалы үчүн башка бирөөлөрдүн алдында аны үчүн жоопкерчилик ала турган болсоңуз, ал адамдын жүрөгү сизге эмне болот? Жылып калат да, сизге болгон тартылат. Эки адам сени эсиңден кетпейт дейт. Кыйналган кезде сага жардам берген, жана кыйналып турган кезде сени дагы сыздаткан адам, ушул экөөсү эме кетпейт. Дүйнөдө бир нерсенин үстүнө чыгуу жеңил дейт. Жыгылган дарактын үстүнө чыгуу жеңил. Бул менен эмнени айтайын дейм? Адам кыйналып турган мезгилде, адам бийликтен кеткенде, алсыз болуп турган маалда, любой эле адам анын үстүнө чыга алат. Жыгылган дарактын үстүнө любой эле адам чыга алат. Бирок тик турган дарактын үстүнө көбү чыга албайт. Ошон үчүн адам кыйналып турган маалда, аны үчүн сен жоопкерчилик алсаң, сага болгон сезимдери ойгоп сага тартылат да. Мына демек, адамдар үчүн эгерде кол баш балаңыздагы бир эме кое турган болсо, бирөөнү уруп кое турган болсо, жоопкерчиликке алсаңыз, демек сизге болгон сүйүүсү, махабаты күчөйт дагы, сизге тартылат. Эгерде барча тиги сен өзүң кетирдиңби, өзүң же болбосо кээ бир кол башчыларды карасаңыз, тарыхта кинолорду көргөн болсоңуз, кол астындагы бир адам бир катачылык кылып койгон болсо, дароо башын алып салат да. А лидер деген, мындай болбош керек, айланасындагы адамдар үчүн жоопкерчиликти алыш керек.